Бул чыгарылыш Москва шаарында эмгектенген агаларыбыз Келдибек жана Абубакырдын демилгеси менен даярдалды. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз бүгүнкү күндө Ихлас сүрөсүн Фатиха сүрөсүнө кошуп 3 жолу окуп, аны ата бабаларыбызга соовун багыштаганды адат кылып алганбыз. Бирок Ихлас сүрөсүнүн даражасы кандай, эмне максатта түшкөн, мааниси кандай, эч кимибиздин ой жүгүрткүбүз келбейт. Негизинен Ихлас сүрөсү капырларга жооп иретинде түшкөн. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан капырлар келип сурашты: "О Мухаммад, сенин кудайыңдын баласы барбы? Сенин кудайыңдын ата-энеси барбы? Сенин кудайыңдын аялы барбы?" деген ушуга окшогон капырлардын суроосу түшкөндө, Аллах Таала тараптан ушул сүрө түштү. Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Кул хуаллаху ахад. Айткының о Мухаммад, ал Аллах жалгыз зат. Анын эч бир теңдеши жок, эч бир шериги жок. Ал ибадат кылууга ылайыктуу, күч кудуретке эгедир зат. Аллаху самад. Ал эч кимге, эч нерсеге муктаж эмес. Лам ялиди. Ал эч кимди төрөгөн эмес, же болбосо эч кимди туудурган эмес. Валам юлад. Эч кимден туулган эмес. Мындайча айтканда Аллах Тааланын баласы дагы жок, аялы дагы жок, Аллах Тааланын ата-энеси дагы жок. Аллах Таала эзелтен бар зат, жана түбөлүккө жалгыз калуучу, күч кудуреттүү зат. Валам якуллаху куфуан ахад. Аллах Таалага күч жагынан дагы, даража жагынан дагы теңдеше турган эч бир зат жок, эч бир махлук жок деп которулат. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бул Ихлас сүрөсү капырларга жооп иретинде түшкөн, жана бул Ихлас сүрөсүнүн пайдалары өтө көп. Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху дайыма биринчи рекетинде башка сүрө окуй турган болсо, экинчи рекетке Ихлас сүрөсүн сөзсүз окуйт эле. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип ушул окуяны айтканда, пайгамбарыбыз Абдуллахтан сурагылачы, эмне үчүн мындай кылат экен деди. Абдуллах радиаллаху анхудан ушул нерсени сураганда, Абдуллах радиаллаху анху айтты: "Мен Ихлас сүрөсүнүн жүрөгүм менен өтө катуу жакшы көрөм" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Абдуллахка айткыла, Аллах дагы Абдуллахты жакшы көрөт" деди. Ихлас сүрөсүнү эртең менен жана кечкисин багымдат намазынан кийин жана шам намазынан кийин Фалак, Нас сүрөлөрүн кошуп окуп жүргөн инсанга Аллах Тааланын жер бетине жүргөн жин, шайтан, сыйкыр жана башка окшогон нерселер такыр жакындабайт. Ким Ихлас сүрөсүн бир жолу окуса, Курандын 3/1 бөлүгүн окуду деген сооп алат. Ким Ихлас сүрөсүн 12 жолу окуган болсо, ал Куранды 4 жолу хатым кылды деген сооп алат. Ким үйүнө киргенде Ихлас сүрөсүнү окуган болсо, ал кедейликти такыр көрбөйт. Ихласты окуган инсанга Аллах Таала бейишке киришти важип кылат. Ихлас сүрөсүн окуган инсанга бейиштен хан сарай курулат. Ихлас сүрөсүнүн пайдалары өтө көп. Ошондуктан буну биз жөн гана адат иретинде окубастан, мунун маанисин түшүнүп, маңызына ой жүгүртүп, ошондой эле анын пайдасын элестетип окуй турган болсок, сөзсүз түрдө бул дүйнөдө жана ахиретте ийгиликке жетерибиз анык. Аллах Таалам бардыгыбызды бейишке киришке насип кылсын, бардыгыбыздан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.